Сіздер эмне корко бересиздер? Ислам деселе, же бир дин деселе баарыңар секире бересиңер да? Мына кече бир бала классташым бир уруп койду эле, кокустан жабыркап өлүп калды. Арты кайрылуу болсун, ахиретин берсин, ата-энесине сабырдык берер. Буга ким күнөө? Кимде күнөөсү буга? Бүгүнкү учурда улуттук ички иштер министрлиги тарабынан териштирүү иштери жүрүп Жок, ал жатат. териштирүү бир маселе. Ушуга жагдайга алып келгенге ким күнөө? Ата-энеби, коомчулукпу, мугалимби, же ким күнөө? Же баланын тарбиясыбы? Баарыбыз күнөөлүүбүз да. Баарыбыз күнөөбүз, туура. Эми ошону чечиш үчүн мына азыр дин таануу сабагына кимдер сабак берип атат азыр? Мугалимдер, тарых мугалимдери, алардын өзүнүн педагогикалык даярдап атканда ошо дүйнөлүк диндерди дагы окуп чыгышат, ана методикалык. Бирок азыр педагогикалык адистерди даярдоодо да биз Доктор Шаршен, мен сунушум, ушуга көз карашыңарды өзгөртсөңөр, балдардын талим тарбиясына, адеп ахлагына алар бере албай атат. Келиңиздер, теологияны бүткөн балдарды, азыркы окуп аткан окуу жайдагыларды тартыңыздар. Сіздер эмне корко бересиздер? Ислам деселе, же бир дин деселе баарыңар секире бересиңер да? Келиңиздер, токтотуңуздар. Балдар бири-бирине рекеттикте токтойт. Аялдарга болгон, балдарга, кыздарга болгон зомбулук, зордуктор да токтойт. Эми токтотпойлу ушунун баарын. Жогорку окуу жайды бүткөн теологдор билим берүү процессинде иштеп жатат. Көп балдар бар, азыр ишке тартылбай атат. Мен түшүнөмүн. Тарых мугалим билген киши ал темада баянда бере албайт. Баланын адеп ахлагына жеткире албайт. Ал баланы биз же мектепте тарбиялабасак, же ата-энеси мигрант болуп Россияда башка жакта кетип калган, аны чоңота чоң энеси карай албай атат. Эми кимге барып, ким эртең коомдо кайсы балдарды биз тарбиялайбыз? Ушуга бир көңүл буруп койсоңуз, сураныч. Сөзсүз. Ошон үчүн бүт стандарт өзгөрдүк да, балага багытталган ыкмага кетип атабыз.